Саламатсызбы. Жакшы саат келиңерби? Ооба, жакшыбыз. Анда бүгүн сабагыбызды жакында манайда баштап алсак, кандай дейсиңер? Болот? Мен анда силерге мактоо иретинде тактап айтканда баштангаңардан башталган мактоо сөзүн айтам. Силер болсо мен Дилбарга айтсам, маселен, Дилбар болсо Гүлмайрамга, Гүлмайрам Айнаске ошентип улантып кетебиз. Макулбу, баштайлы. Дилбар абдан Гүлмайрам, сен Гүлдөй назик кызсың. Айназик, сен акыллуу кызсың. Суфия, сен абдан зирек кызсың. Бүгүнсү сен билимдүү кызсың. Чпа, сен жакшы какайсың. Кымга сен абдан күчтүү кызсың. Сиз бакайсыз. рахмат. Баарыбызга кол чапып коет. Бүгүнкү сабакта кандай тема өттүк эле? Кандай Айнасик? Жок, Кеңеш Жусуповдун Ырсабындагы өмүр деген эссесин өткөнбүз. Кеңеш Жусуповдун Ырсабындагы өмүр деген эссе жөнүндө өткөнбүз. Азаматсың отурасыз. Эми бүгүн сабакта Ырсабындагы өмүр эссесин эмне кылат экенбиз? Бышыктоо максатында бүгүн сабагыбызды өтөбүз. Балдар айтканчы, Ырсабындагы өмүр деген чыгарма ким жөнүндө чыгарылат? Анда бүгүн окуучулар автор тууралуу кыска ойлорго кеп кезегин берсе, кана ким айтат? Алыкулдун Аламын атты эс деген чыгармалар менин каармандарын канчалык билесиз? Демек, эссени окугандан кийин эссени жыйынтыктап жатып, биз бул нерселерди билишибиз керек. Алыкулду тааныбаган жок болуш керек, арабызда. Анда киребиз. Биринчи тестти белгилейбиз, туура жоопторун анан белгилеп, группага жөнөтөбүз, ким канча окуй алды, ошонун жыйынтыгы менен бүгүнкү бааңар чыгат. Түшүнүктүрбү? Анда баарыңарга ийгилик. 5 мүнөттө белгилейбиз. Башталды. Убакыт кетти. Анда окуучулар бүткөн болсо, жыйынтыгын көрөлү. Гүлмайрам канча окуй алды? Азаматсыңар. Анда кийинки Айнасик канча окуй алды? 12. Азамат. Анда дагы силерге бул теманы бышыктоо максатында менин колумда Zipgrade формасында тесттер турат. Бул тесттерди кантип белгилегенди билебиз. Мурда сабактарда белгилеп жүргөнбүз. Мына ушул тестти азыр мен бир канча суроолорду берип, кайсы суроонун жооптору туура экендигин белгилеп беребиз. Суроолор түшүндү. Мына ошол жаман суроолор жооп беребиз. Анда 5 мүнөт убакыт берели. Макулсуңарбы? Анда урматтуу окуучулар, убакыт бүтүп калды. Жыйнайбыз, Муну мен телефондон текшерип, силерге жоопторун WhatsApp аркылуу жөнөтүп коем. Ким канча окуй алды, ошол менен биле аласыңар. Сабакты жыйынтыктап алуу үчүн интерактивдүү достаны карайбыз. Бул интерактивдүү оюн, атайын 5 манжа оюну деген. Мында атыңарды жазасыңар, андан кийин билем. Буга чейин Алык Осмоновду билгенбиз туурабы? Кандай чыгармаларды билебиз, андан кийин билгим келген тема боюнча түшүнүксүз сөз. Мына ушул боюнча азыр баттан толтуруп беребиз. Жазабыз баттан. Анда ким 5 манжа оюнун толтуруп бүттү? Кана бирахат кызы. Биринчи атым, билгим келген тема боюнча түшүнүксүз сөз. Биринчи атым Дилбар, экинчи Алык Осмонов кыргыздын акыны экенин, көптөгөн чыгармалары бар экенин билемин. Билгеним Алык Осмонов адамдык сапаты боюнча дагы кыргыз элиндеги өтө таанымал акын жана анын чыгармалары бардыгы анын жан дүйнөсүнө чыгарылып жазылганын билдим. Билгим келген Алык Осмоновдун ырлары кайсы жанрда көбүрөөк жазылганын билгим келген.